Сокулуктагы жаңы мал базардан өрт чыкты. Чүй облусунун Сокулук районундагы жаңы мал базарда ири өрт чыкты. Күбөлөрдүн айтымында тилсиз жоо базардын дээрлик бүт аймагын каптап, айрым жерлерден жарылуунун үндөрү угулган. Алдын ала маалымат боюнча адамдар эвакуацияланган. Айрымдар малдарын чыгарып кетүүгө үлгүрбөй калган. Учурда өрттүн чыгуу себептери жана келтирилген чыгымдын көлөмү такталууда. Бишкек-Ошуна жолунда жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар кайрадан аныкталууда. Бишкек-Ошуна жолунда каршы тилкеге чыгып, жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган айдоочулар кайрадан аныкталууда. Айрым айдоочулар кооптуу ашуулардагы кескин бурулуштарга бардык коопсуздук талаптарына карабастан жол эрежелерине этибар албай, өзүнүн жана башка жарандардын өмүрүн коркунучка салууда. 1 секундалык жоопкерчиликсиз аракет өмүрдү мурун жана кийин деп өзгөртүп коюшу мүмкүн. Тоол аймактарда каршы тилкеге чыгуу өтө оор кесепеттерге алып келе турган кооптуу эреже бузуу. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин таксактоого, жолду сабырдуу жана жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Венеция эмес Бишкек нөшөрлүү жамгырдан кийин көчөлөрдү суу каптады. Бишкекте кот курулуш компаниясы салган үйлөрдүн бирин жаандан соң 3-чү рет суу каптап жатат. Newskg маалымат агенттигине күбө болгондордун айтымында Бишкектеги катуу жаандан көп кабаттуу турак жайлар суу астында калган. Алардын айтымында Фрунзе көчөсүндөгү кот турак жай комплексиндеги имараттардын бирин 3-чү жолу суу каптап жатат. Жарыяланган видеодо шыптардан суу агып жатканы көрүнүп турат. Биз тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылып, көйгөйдү чечүүгө аракет кылдык, бирок майнап чыккан жок. Бул 3-чү жолу шыптардан суу агып жатат деп билдиришти тургундар. Улан Биргичи районунда подъезддер суу алдында калган. Тургундар өздөрү колго жасалган каражаттарды колдонуп, баш алманыктарды тазалап жатышат. Бүкүнбаев көчөсүндөгү турак жайда да ошондой эле кырдаал байкалууда. Бул таптакыр мүмкүн эмес. Ар бир кабаттан суу агып жатат, деди бир тугун. Аксы районунун Кара Суу айылында сел жүрдү.
Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Ya futbol neyse degan жоқ deyadi ekan. Aqti öldü var. Bu. Мынакей өткөндө эле 2 жолу оңдоп кеткен, мына дагы затоп болуп атат. Фут өргө. Биякта дагы кошуналар. Фут өргө. 10-чы этаж, 8-чи блок. Кошуналар. Блокта кошуналар үйүнө жооп экен. Сыртына чейин чыгып атат. 22 дом. Вообще невозможно. Барды этажда мантыкталып атат. Шундакты карап бериңиздер.